Кийиз жана шырдакты ата-бабаларыбыз биздин заманга чейин эле колдонуп келишкен. Таза тытылган койдун жүнүнөн жасалган мындай буюмдарды көчмөн кыргыз эли үй шартында кылсыз жүндөн жасашкан. Бүгүнкү күндө да бул колонөрчүлүктүн түрү менен алектенгендер жок эмес. Ошо даяр кийизди сатып алабыз. Сатып алам өзүм. Сатып алып, ою түшүрөм. Ою түшүрүп, оюну кесем. Кескенден кийин жөрмөйм. Жөрмөгөндөн кийин шырыйм. Шырып, чекесин бекитип, анан мындай даяр шырдак болот. Бул үй буюмдарынын кооздугун арттыруу үчүн ага түрдүү оймолор түшүрүлгөн. Ар бир оймонун өзүнүн аты бар. Мисалы үчүн могул оймо алатоо деп айтылат. Алатоо эмнени билдирет? Алатоо бул кыргыздын тоолору, тоонун башындагы мөңгүлөр, ак чокулар. Ар бир оймонун өзүнүн мааниси бар болот. Чет өлкөлүктөр кызыгат, натуральный деп бул кийизден положительный эмоция чыгып турат экен да. Ошого карашат экен аларчы. Вот кийизди натуральный деп нукурады. Азыркы учурда заманбап үйлөрдү жасалгалоодо да кийиз шырдактарга болгон суроо талап жогору. Айрыкча чет өлкөлүктөр кызыгышып, буйрутма кылгандар да көп. Тахмина Кенжебек кызы, Улан Сатыкулов, Нью ТВ.